бул баягы мактамарлык жумуштарды айтып атпайсызбы? Ооба. Негизи мындай жыйынтык болуш үчүн бир жакшы саясий колдоо болуш керек да. Акыркы 10 жылды мисал кылып атасыз да. Акыркы 10 жылда жашы болду, министр, карысы болду. Туура. Талаадан алып келип коюп көрдүк, башка жактан алып келип көрдүк. Анан бирок бул жерде сиздин ушул жакшы жыйынтыктын себебин эмне деп түшүндүрөт элеңиз? Биринчиден, сиздин мамилеңиздин жакшылыгыбы же өзүңүздүн иш билгилигиңизби? мындай деп айтар элем да. Биринчиден, биздин Кыргыз Республикасынын президентинин айыл чарбасын жакшы түшүнүп, анан көйгөйлөрүн жакшы билип, чечкиндүү саясий чечим кабыл алганында. Себеби ал киши айылда чоңойгон. Ал киши айыл чарбасынын катардагы кыргызстандыктын көйгөйүн өзүнүн башынан өткөзгөн адам катары билген үчүн ушундай чечим кабыл алды деп эсептейм мен. Биринчиси, бул өтө маанилүү нерсе. Экинчиси, эми Кыргызстанда, кыргыздарда макал бар да. Бөдөнөнү сойсо да касапчы союш керек. Ана ар кайсактан келип эле анан бул жерге келип эле молдо боло берсе эмне болот? Мына бул акыркы убакытка чейин келгендей акыбалга келдик. Мындан ары карай мен айтканымды уксаңыздар керек. Мындан ары карай айыл чарбасынын кулай турган жери калган жок. Оңдобосок, мындан ары карай мүмкүн эмес. Мына оңолуунун жолуна түшүп, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын айыл чарбасынын чоң өзгөрүштөргө келатканын өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Кудайым буйрса, мына чүйдөгү бир топ суу сактагычтар, чүйдүн жана чоң каналдарын курулуштар, Кыргызстан боюнча суу сактагычтар болуп көрбөгөндө көлөмдө бүгүнкү күндө долбоорлонуп атат. Биздеги 2 долбоорлуу институт бар. Мурун жумушу жок отургандар бүгүн үлгүрбөй калып, башка жактан киши жалдагыла деп атышат. Ушунча көп чоң деңгээлдеги мамлекеттик колдоо бар. Акыркы бир суроо. Жанагы бизде айыл чарба жанагы дан үрөндөрдү даярдоо боюнча атайын институт бар эле да. Азыр алар Дыйканчылык институту. Алар дагы иштеп жатабы же алар иштебей калган? Дыйканчылык институту боюнча чоң чечим кабыл алынган. Ал жерде биздин урматтуу академигибиз Жамин Акималиевич жумуштан четтетилген. Өзү азыр ал жерге жаш окумуштуу жетекчиликке келди. Ал жерде ушул 63 кызматкер, орточо жаш 67 жашта эле. Мына ошол жака азыр колдоолор көрсөтүп атабыз. Биз бул институтту башка деңгээлге чыгарабыз буюрса. Анын жыйынтыгын качан көрөбүз дейм. Эми мындайда бир сортту чыгарыш үчүн кээде өмүр да жетпей калышы мүмкүн. Анан эми мамлекеттик колдоо ушунча болуп атканда, мен ойлойм, биз жакынкы жылдарда, жакынкы 5 жыл, 10 жылдын ичинде өзүбүз башка жактан үрөндөрдү сейрек импорттоп, өзүбүздүн ичибизде Кыргызстанда чыккан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттору менен, үрөнү менен жана айыл чарба малдарын жаңы породалары менен камсыз кылабыз өзүбүздү. Коопсуздук деген эмне? Бул жок дегенде 80%, 85% өзүңдүкү деген сөз. Биз ошого алып барабыз буйрса. Рахмат Аскарбек мырза, убакыт бөлүп бизге маек кылганыңыз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде айыл чарба министри Аскарбек мырза биздин суроолорго жооп берди. Берүүнү мен Нарбек Жордомов алып бардым. Амандашканча.